Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары Кыргызстандын жер улак боюнча улуттук курамасы баатырдык мүнөзүн көрсөтүп, ойноо менен 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарындагы жүрүшүн жыйынтыктады. Ооба, расмий түрдө алтын медалдары болбогону менен адилет, таза жана калыстык көз караш менен караганда биздин балбандар 100% жеңишке жетти. Жада калса айрым казактар өздөрү бул жолда калыстык болбогонун белгилеп моюнга алышууда. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Айбек Кабылша аттуу инсан Спорт Плюс телеканалынын башкы редактору өзү моюнга алып, кайрылганын окуп берели. Казактар деп бардык казактарды табалабаңыздар, боордоштор. Биздин көк парчаларыбыз уят иш кылды. Аны моюнга алабыз. Кирерге тешик таппай турабыз. Жер болдук. Бирок бардык казак элине сөз тийгизбесеңиздер, бул маскараны биз да кубаттабайбыз. Кыргыз көкбөрүчүлөрү мыкты экенин далилдешти. Кечиргиле, кыргыз боордоштор деген сөздөрүн жазып калтырды. Чынында өзүңүздөр байкагандай бүгүнкү экинчи таймдагы оюн акылга сыйгыс болду. Ортодогу Калыс деген атты жамынган киши жекеме жекелерде орунсуз ышкырып, бизге туура эмес эскертүүлөрдү берип, өздөрүнө ыңгайлуу учурда ышкырык берүү менен муляжды илип кетүүгө казак оюнчуларына анык жолду түзүп берип жатты жана андан тажабады. Ага жогорудан берилген тапшырманы 100%дан ашыгы менен аткарганын көрдүк. Биз жогоруда айткан телеканалдын редакторунан сырткары Инстаграмдагы Көкпар World баракчасы да өз пикирин жазып калтырды. Аны да угуп көрөлү. Туура бийде тууган жок. Бул жеңишке толук кубана албай отурабыз. Бүгүн биздин курама уткан чыгар. Бирок Көкпардын спорт иретиндеги тамырына балта чабылган жокпу? Калыс адил болду, жеңиш таза болду дегенге ооз барбайт. Кыргызстан командасынын дайындыгы жакшы экен. Биздин жигиттерден начар эмес болчу. Мыктысы жеңгенине жана керемет оюн болгонуна кубанат элек. Жеңилүүдө эч кандай уят нерсе жок. Бул спорт. Жеңилсек балким мындан да күчтөнөр белек. Мындай жеңишке кубанып сайрандоонун кажети жок. Кыргыз боордоштор, талашабыз, тартышабыз, бирок эки элдин мамилеси бузулбасын. Көкбөрү сүйүүчүлөрүнүн мамилеси сууй түшпөсүн деп жазып калтырышты. Ошондой эле Facebook колдонуучусу Асем Эреже кызы аттуу казактын кызы да өз ою менен бөлүшкөн. Казактын кээ бир жигиттерине маданият жетпей жатат, уят жана маскара. Кыргыз боордоштордун башына камчы уруп, нааразычылык туудуруп жатат. Каршылашка карата сыйлоо, урматтоо деген жок. Адал ойносо дурус болмок. Жеңилсең да жигитче жеңилүү керек. Бир кумалак бир карын майды чиритет. Казак спортун кумалактардан курута турган убакыт келген жокпу деген суроо салды. Кыргыздарга респект, жакшы дайындалып келген деп да кошумчалады. Мына ушундай достор, кимдин жеңгени сокур кишиге да көрүнүп турат. Эң башкысы эки элдин ортосунда бир гана ынтымак болсун дейли. Жаман улут болбойт, жаман адамдар болот дегендей, кандай гана адилетсиздик болсо да, ичибиз ачышып турса да, биз айкөлдүгүбүздөн тайбай ынтымактан сүйлөйлү.